жетпей эле турат. Бизде 2 жыл мурда Чүй Абдрахманова өткөлүндөгү капитальный ремонттон өткөн. 6 миллион сом каражат болгон. Азыркы акыбалы биздики эң жакшы, ремонтко муктаж эмес. Токот эжерин айтканда талап кандай? Биздин талабыбыз эгерде ремонт боло турган болсо, ошол жердеги 83 адамдын жумуш орду калыш керек бизге. Бизге качан гарантийный письменный кат келсе, анан бошотуп беребиз. Ага чейин бошотуп бербейбиз. Бул бир экинчиси ошол сиздер турган ар бир точка сатылса бүгүнкү күндө базардагы баасы канча? Bir точка. 35-40 миң доллар. 35-40 миң доллар. Мына 5 ай мурун мен өзүм лично 40 миң долларга сатып алдым. 5 ай мурун кредит алып 40 миң долларга сатып алдым. Шаршы метри 1,5-3. 1,5-га 3. 10 квадрат метр. 1,5-3кө 10 квадрат чыкпайт. 8 квадрат метр 35 миң доллар. 8 квадрат метр. Bir павильондун орду. Азыркы баасы. Кандай жооп болот деп күтөтсүздөр эми? Биз ушул бизден эскертүүсүз берген үчүн буларга кайрылуу жасап атабыз. Биз bundan дагы жаман кадамдарга барышыбыз мүмкүн. Себеби биз булардан нан сураганыбыз жок, биз булардан кресло сураганыбыз жок, биз булардан мандат сураганыбыз жок. Биз өзүбүздүн таап жеп аткан бир кусок наныбызды жумуш орнубуздан айдап чыгып аткан үчүн ошол нерсени кайтарып калайлы деп суранып келип отурабыз биз.